Казакстан Борбор Азия өлкөлөрү менен биргеликте Бириккен Улуттар уюмунун миссиясына серепчилерди даярдоону сунуштады. Бул тууралуу Алматыда өлкөнүн коргоо министрлигинин тынчтыкты сактоо операциялары борборунун базасында өткөн биринчи аймактык тегерек столдо айтылды. Мындан тышкары катышуучулар эл аралык гуманитардык укуктун жана тынчтыкты сактоонун гендердик аспектилеринин маселелерин карашты. Ошондой эле аймактык коопсуздукту камсыз кылууда эң беделдүү жана универсалдуу эл аралык уюм катары Бириккен Улуттар уюмунун таасирин күчөтүүдө Борбор Азия мамлекеттеринин ролу талкууланды. Белгилей кетсек, иш-чара тынчтык орнотуучулардын эл аралык күнүнө карата өткөрүлдү. Наверное, самая важная миссия – это поделиться опытом. Бул миссиянын негизги максаты тажрыйба алмашуу. Биз тынчтыкты сактоо операциясына даярдык көрүү жана тилди окутуу системасын уюштуруу боюнча тажрыйбабыз менен бөлүшкүбүз келет. Контингентти жиберүү стратегиялык мааниге ээ. Биз Борбор Азия өлкөлөрүнүн тынчтык орнотуучу дараметин чыңдоо алкагында Бириккен Улуттар уюмунун миссиялары үчүн серепчилерди даярдоодо жана биргелешкен демилгелерди ишке ашырууда күчүбүздү бириктире алабыз. Тажрыйба жана билим менен бөлүшүү, жакшы коңшулаштык жана өз ара түшүнүшү маанилүү деп эсептейбиз. Бул биздин узак мөөнөттүү кызматташуубуздун ачкычы болот деп ишенем. Перспектива участия. Бириккен Улуттар уюмунун Нью-Йорктогу штаб кеңсесинин тынчтыкты сактоо операциялары департаментинин өкүлү Герберт Лорет Казакстандын тынчтык орнотуу операцияларына катышуу үчүн контингенттерин жиберген өлкөлөр менен өз ара аракеттенүүсүнө оң баа берди. CATCENT has already established a lot of partners. Казакстан Республикасы бейпилдик операцияларына катышуучу өлкөлөр менен өз ара кызматташтыкты жана өз ара аракеттенүүнү жолго коюу боюнча чоң иштерди жүргүзүүдө. Казакстандык адистер ар кайсы өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен бирге тынчтык орнотуу операцияларына катышат. Биз Борбор Азия чөлкөмүнүн бардык өлкөлөрү Казакстандын тынчтык орнотуу операцияларына катышуу мүмкүнчүлүгүн пайдалана алат деп ишенем. And be able also to one day deployed in peacekeeping operation, like Kazakhstan did. Белгилей кетсек, Казакстан Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык орнотуу операцияларына катышуу горизонтторун тынымсыз кеңейтип келет. 16 жылдын ичинде 600дөн ашык үй аскер кызматкерлери Бириккен Улуттар уюмунун Азия, Жакынкы Чыгыш жана Африкадагы 7 миссиясына катышты. Бүгүн Галан дөңсөөлөрүндө 139 казакстандык аскер кызматкеринен турган биринчи көз карандысыз бейпилдик контингенти ачылды. Бул Казакстан менен Бириккен Улуттар уюмунун ортосундагы тынчтыкты сактоо жолундагы тарыхый кадам.